Саламатсызбы? Сиз Улуттук банктын каржы сабаттуулугуна багытталган Фин сабат долбоорун көрүп жатасыз. Финансылык сабаттуулук деген эмне? Бул өз акчабызды туура башкаруу боюнча тийиштүү билим. Миллиондоп киреше тапкандан мурда болгон акчабызды туура пайдалануу. Финансылык сабатсыздыктан канча деген жарандарыбыз карызга батып отурат. Андан кантип чыкса болот? Ушул жана башка маселелерди Фин сабатта талкуулайбыз. Бүгүнкү чыгарылышта мен Бегимай Жаныбекова кесиптештерим менен бирге үй бүлөлүк бюджет тууралуу сүйлөшөбүз. Үй бүлөлүк бюджет деген эмне? Ал эмне үчүн керек? Үй бүлөлүк бюджетти пландоо бир үй бүлөнүн мисалында. Үй бүлөлүк бюджет деген эмне? Канткенде киреше чыгашыбызды туура бөлүштүрө алабыз. Бул тууралуу алдыдагы сюжетте кеп кылабыз. Үй бүлөнүн каржыларын кантип туура уюштуруу керек? Бул суроого бардыгына бирдей жооп болбосо керек. Ар бир үй бүлө жана андагы каржы маселелери албетте уникалдуу. Ошентсе дагы айрым жалпы эрежелери бар. Бүгүн мына ошолор тууралуу кеп салабыз. Любой бюджет человека, жеке адамдыкы, мекеменики, үй бүлөнүкү, мамлекеттики болобу, бюджет бул киреше жана чыгашаларды пландаштыруу системасы болуп саналат. Үй бүлөлүк бюджет каражатты үнөмдөө үчүн түзүлөт деген ишеним бар. Бирок иш жүзүндө андай эмес. Чынында бюджет сарптоолорду көзөмөлдөө үчүн, мүмкүнчүлүк бар болсо кирешелерди көбөйтүү үчүн түзүлөт. Үй бүлөлүк бюджет деген эмне экендигин жана анын зарылчылыгын толук түшүнүү үчүн ал кандай бөлүктөрдөн түзүлөрүн билүү керек. Бир көрүнүштө өтө жөнөкөй туюлуп, ичине болгону киреше жана чыгашаларды камтыганы менен үй бүлөңүздүн финансылык туруктуулугу мына ошолордун арасындагы тең салмактуулуктан көз каранды. Үй бүлөңүздүн бюджетин түзүп жатып, алгач көңүлүңүздү бура турган нерсе кирешелериңиз. Аларга маяна, пенсия, жөлөк пул, алынган акча которуулар жана карыздарыңыз, ал эмес жер тилкеңизден түшкөн кирешелериңиз кирет. Андан соң чыгашаларыңызды эсепке алыңыз. Милдеттүү чыгашаларга коммуналдык төлөмдөр, балдарыңызга, азык-түлүккө жана кийимге сарптаган каражаттарыңыз кирет. Милдеттүү эмес чыгашаларга тиричилик техникалары, эмерек жана эс алууга корогон каражаттарыңыз кирсе, күтүүсүз чыгашаларга, маселен, үйүңүздүн оңдоп түзөө иштерин киргизсеңиз болот. Бул тизмедеги эң башкы нерсе киреше чыгашадан көп болуусу керек. Не нужно лениться и заполнять. Жалкоолук кылбай бюджетти күн сайын толтуруу керек. Аны туура толтуруп, чыгашаларды дыкат көзөмөлгө алуу зарыл. Тапкан акчаңыздын азыраак өлчөмүн коротуу керек деген алтын эреже бар. Статистикага таянсак, үй бүлөдөгү жаңжалдардын 40% каражаттын жетишсиздигинен улам келип чыгат. Үй бүлөңүздүн бюджетин түзүү, каражатты туура сарптап, мына ошол жаңжалдардан качуу үчүн эң жакшы мүмкүнчүлүк. Бюджет түзүү үй бүлөнү финансылык туруктуулукка алып келери шексиз. Анткени каражаттын бир бөлүгүн үнөмдөп, кийин майнаптуу сарптоого шарт түзүлөт. Айтылганды тастыктоо үчүн үй бүлөлүк бюджеттин артыкчылыктарын карап чыгалы. Изилдөөлөргө ылайык бюджет түзбөгөн үй бүлөлөр тапканынан көбүрөөк сарпташат. Каржыларды эсепке алуу коротууларды туура багыттап, ашыкча сарптоону ооздуктайт. Үй бүлөлүк бюджетти коюлган финансылык максаттарга жетүү үчүн даяр финансылык план катары кабыл алууга болот. Бюджет түзүү сизди кокусунан, көбүн эсе керексиз сарптоолордон сактайт. Ири сатып алууларды планга киргизүү менен аларды карызга батпай сатып алууга жол ачылат. Үй бүлөңүздүн каржыларын жөнгө салуу карыздан кутулуу үчүн дагы жакшы ыкма. Жазылып, такталган план сизди керексиз коротуулардан дагы сактайт. Акыркысы, тапкан акчаңыздын бардыгын коротуу албетте туура эмес. Бюджетиңизди түзүп жатканда кыйын күндөрдүн ыктымалын эске алып, каражаттын бир бөлүгүн ар дайым сактап коюу керек. Эмесе бүгүнкү жыйынтыктардын негизгилери үнөмдөө уят иш эмес. Киреше жана чыгашалардын тизмесин түзүү көрөгөчтүк, ал эми керектүү сатып алууларды карызга батпай ишке ашыруу жагымдуу нерсе. Үй бүлөңүздүн каржыларын жөнгө салуу бул көбүрөөк акча таап, азыраак сарптоо эмес, балким сарптоолорду туура жүргүзүү болуп саналат. Үй бүлөлүк бюджет өтө маанилүү. Киреше аз болобу, көп болобу ар бирибизге үй бүлөлүк бюджет тууралуу билип алганыбыз пайдалуу. Бюджетти кантип жөндөсө болот? Бир үй бүлөнүн мисалында айтып берели.
Киреше, чыгаша жана көрөнгө үй бүлөлүк бюджеттин маанилүү бөлүктөрү. Малика Курманова бул түшүнүктөр менен жакындан тааныш. Баш кошуп балалуу болгондон тартып үй бүлө айлык чыгашаларын дыккат көзөмөлдөп турат. Мен ойлойм, үй бүлөлүк бюджетти сөзсүз түзүш керек. Аны өзүн гана түзбөстөн ар бир үй бүлөнүн мүчөлөрүн, балдарын ошол бюджетти түзүүгө үйрөтүш керек. Анткени үй бүлөлүк бюджети туура түзсөң, анда өзүнүн максаттарыңа жетишүү мүмкүнчүлүк көп болот. Курмановдордун үй бүлөсүндө кокусунан болгон акча коротуулар дээрлик жокко эсе. Бардык чыгашалар алдын ала эсептелген. Бирок үй бүлө финансылык жагынан туруктуу жана карыздары дагы жок. Айлык маяналарын болсо балдарга кошумча билим берүүгө жана жайкы эс алууга дагы жеткиришет. Үй бүлөдөгү жеткинчектер дагы герексиз чыгашалардан качууну үйрөнгөн. Шаарыбызда Курмановдор сыяктуу үй бүлөлүк бюджетти түзгөндөрдүн санын билүү иретинде баш калаабызды кыдырып сурамжылоо жүргүзүп көрдүк. Түзүлбөйт азыр. Азыр жетпеген айлык болсо аяктан түзүлөт. Туурабы? Карыздарды таратып берип коюп эле баягы запас кармай эле этпесиңби? Эми любой эле киши пландаштырат да. Алган, тапкан кирешеге жараша чыгаша кыласың да. Ошону эсептейсиң да. Башка жолу жок го дейм. Бюджет картылат. Продукты. Балдардын кийим кечеси, жумушка келип кеткен расход. Жол үстүнөн турат. Бул сурамжылоого катышкандардын чакан бир бөлүгү болсо дагы жыйынтык иш жылытаарлык. Шаарыбыздын үй бүлөлөрүнүн жарымынан көбү бюджет түзүү аракетин көрүшөт. Изилдөөлөргө ылайык бюджет түзүүчүлөрдүн көпчүлүгү бардар үй бүлөлөр. Үй бүлөлүк казынаны көзөмөлдөө жана анын пайдалары тууралуу акыныбыз Баян Акматов ыр түрүндө баяндап кеткен. Рызкыбыз үйдөгүң ысырап болбой самандай, жума сайын тойлорго жулкуна бербей камандай, азык түлүк кийимдин аздектейлиң адамдай, капчыгың үй бүлөнүн калбасынчы каралбай, кадырлууң атаң энеге калган жаман бара албай, кадырын билбей барында калбайлы боздоп таба албай, акчабыз ашып баратсаң акылга алчабанан жай, бото көзүм ошондо ой чиркин боёносуң маралдай. Кирешени тактайлы чыгаша болсо чачпайлы, акчадан акыл жок болот, акыл эс менен сарптайлы. Сарптабасак акчаны санасыз сайган акпайбы, эсепти сүйөт бул акча эбин таап барктайлы. Эмне сатып алсак таң эсебин тактап шашпайлы, жамандык менен жакшылык жарышып келип атпайбы, капыстан келсе чыгаша кайгыга ошондо батпайлы. Урпакка дагың үйрөтүп, ой жаным улуң ишти баштайлың. Үй бүлөлүк капчыкты тууралайлың экөлөп, балдарды мектеп окууга баралы дайым жетелеп. Үй бүлө чакан мамлекет гүлдөсүн өссүн көкөлөп, карыган ата энени кастарлайлы бөпөлөп, казынабыздын ошондо ой чиркин кадырың өсөт эселеп. Акыныбыз баяндап бергендей, үй бүлөлүк бюджетти түзүү бул туура максат коюп, киреше жана чыгашаларды көзөмөлдөө. Үй бүлөнүн жалпы каражатына аяр мамиле кылуу чыгашаларды гана азайтпастан, аны туура багыттап, жашоо сапатын жогорулатууга өбөлгө түзөт. Ушун менен бүгүнкү чыгарылышты жыйынтыктайбыз. Үй бүлө бюджетин ынтымакта башкарып, туура бөлүштүрүңүз. Кийинки берүүбүздө биз кредиттер тууралуу сөз кылып, документ толтуруудагы негизги каталарга токтолобуз. Көрүшкөнчө аман болуңуздар.